Ана бейде туған жоқ, туғанды бейде ыйман жоқ. Ақ бол, адил бол, ата бабаң басып келген ақ жолдон тайма. Қасиетті көл жергесі элдик талапкер Садыр Жапаровты кызуу тосуп алды. Ысык көлдүн борборундағы стадионго Каракол шаарынын Төп, Аксу жана Жетөгүз райондорунун жашоочулары агылып келишти. Мына эч ким чакырган жок. Бүгүнкү Каракол боорuk стадионго чогулган элди. Бири-биринен угуп, эл ушундай суусаган экен, эл мурунку президенттерин тажаган экен. Мына чоң үмүт менен келди эл деген. Кудайым буйруса Садыр Жапаровду колдойбуз. Түнү менен келдик Аксу районунан, Бозчук деген айылынан. Ошо көйгөйүбүз бар эле, ошондой миллиондоп жегендерди ачыкка чыгарып атпайбы? Анан биздикинде бир селпону бир киши жеп кетти. Кыргызстандын бермети саналган Ысык көл нечендеген улуу залкарларды кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө салым кошкон инсандардын алтын бешиги. Элине кайрылган Садыр Жапаров акыйкаттык үчүн күрөштө колдоо көрсөткөн журтташтарына ыраазычылык билдирди. Жашоомдо кандай гана кыйынчылыктарга туш болбойн, ар качан мага дем күч берген өзүңүздөр болдуңуздар. Оор сааттарда сиздер менин кайгымды, азабымды тең бөлүштүңүздөр. Мен киндик кан тамган жерим кичим экениме, жалпы кыргыз элиме башым ийип таазим этемин. Ыплас оюндар мекенге карата кайдыгер мамиле, жеке кызыкчылыкты биринчи орунга коюп алып, эл байлыгына кол салмай, паракорлук, уурулук күч алган чакта Садыр Жапаров элди биригүүгө, ынтымакта алдыга умтулууга үндөдү. Шайлоо өнөктүгү жүрүп аткан мезгил, мындайда ичи тар, жамандык издегендер да болбой койбойт экен. Андыктан башыбызды айланткан ар кандай каралоолорго, ушак айыңдарга маани бербестен, акыйкаты аныкталмайынча сабырдуу болгонубуз оң. Мамлекетибизди бутка туруш үчүн 30 жыл эмес, ашып кетсе 3-4 жылдык аралык жетиштүү. Аймактардын көйгөйүн жакындан билген талапкер ар бир райондун жана айылдын маселелерине кайрылып, анын чечүү жолдорун айтып берди. Бирок ага карабай жолугушууга келгендерден жеке кайрылуулар да арбын болду. Fasolyаны туралап чыгарып бербесеңиз, үйүндө машинасы бар экен, үйүндө малы бар экен, энеси менен жашайт, атасы менен жашайт, пенсионер менен жашайт деп эч кандай фасолия берилбейт. Саясаттагы тирешүүлөр атаандаштарын каралоо шайлоо алдында көнүмүш адатка айланганы эч кимге жашыруун эмес. Бирок элдик лидер Садыр Жапаровка үмүт арткан тургундар андан акыйкаттыкты, чындыкты жана ачыктыкты күтөт. Ал үчүн жумурай журт Жапаровду жапырт колдоого даяр. 10 январдагы президенттик шайлоо Кыргызстандын тарыхында жаңы барактарды ача турган күн. Массалык добуштарды сатып алуу, мажбурлап шайлоого катыштыруу, элдин эркине каршы чыгуу көрүнүштөрүнөн арылып, таза шайлоо өткөрүү элдин колунда.